Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 77 1 бөлүгүнө жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 34 1 бөлүгүнө ылайык 6-чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кезектеги сессиясын ачык деп жарыялаймын, урматтуу. Рахмат, орун алсаңыздар. Урматтуу депутаттар, ушу менен 6-чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кезектеги сессиясы өзүнүн ишин баштады. Эми, урматтуу депутаттар, бардыгыбызга белгилүү болгондой, дүйнөдөгү бүгүнкү пандемияга байланыштуу бир аз токтолуп кетсем, ошондуктан сураныч, мына ушу пандемия илдеттин артынан биздин көп маркум мекендештерибиз да кайтыш болуп кетти. Анын ичинде биздин кесиптешибиз да бар. Ошондуктан алардын туугандарына, үй бүлөсүндө сиздердин атыңыздан, өзүмдүн атымдан терең кайгыруу көңүл айтуу менен 1 мүнөттүк аза күтүүнү сунуштайт элем. Уруксат берсеңиздер. Рахмат, орун алсаңыздар. Эми, урматтуу депутаттар, башка сунуштар жок болсо, анда регламентибиздин 44 беренесине ылайык бүгүн комитеттердин ишин баштасаңыздар. Анан ошондой эле бүгүн эртең комитеттердин иштери иштеп, каралып, өкмөттөн келген орчундуу тез карала турган мыйзамдарды да өкмөттүн өкүлүнө кайрылат элем, алып кириңиздер. Ошондуктан эртең бүгүн комитеттер иштеп, 3 сентябрда, урматтуу депутаттар, жыйыныбызды өткөрөбүз. Каршылык жок болсо. Анда рахмат. 3 сентябрга чейин танапбыз.